Саламатсыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Мына Көз караш программасы кезектеги санда баштайт. Бул жолку биздин мейманыбыз Кыргыз элинин учук ыйлары аттын кашкасында белгилүү болгон биздин жогорку кеңештеги өзүнүн баягы тайманбастыгы, өзүнүн позициясы бардыгы менен баарыбызга белгилүү болгон депутат Дастан Мырза Бекешев Көз караш программасынын мейманы. Саламатсызбы? Бесе программабызды баштай берели. Sizge bir ушундай суроо менен маекти баштагым келип атат, Дастан Мырза. Мына сиз ошо өзүңүз каалап ушундай нерсени элим үчүн аткарсам болот эле деп. Бирок эмне ар кандай себептерден улам аткара албай калган маселелер болду эле. Чындыгында мен өзүм шайлоого барганда 2 жолу бардым. Биринчи жолу партия ар намыс менен, экинчи жолу СДПК партия менен бардым. Бирок мен жеке мындай убаданы берген эмесмин да. Убаданы программа аркылуу партиялар берген. Кээ бир программалардын пункттары аткарылган. Тилекке каршы бизде мына 10 жыл ичинде өкмөт түзүлгөндөн кийин көбүнчө креслоларды талашып жүрүшөт, анын программаны унутушат, анысы бар. Мен өзүмө бир убаданы бергем, бул мен ачык иштейм, бир кишиден дагы взятканы албайм, ушундай иштейм деп өзүмө убаданы бергем. Мен ушул убаданы аткардым. Бирок башка мындай коомчулукка убадаларды мен берген эмесмин. Өзүм бир нерсени айткам, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мен көбүрөөк жардам берем деп ушуну айткам. Сизден айрым бир мыйзамдарды, чечимдерди өтүп кетиши үчүн өкмөт мүчөлөрү болобу, же болбосо балким өзүңүздүн кесиптештер болобу, сиздин алдын ала тилиңизди таап койгонго аракет жасаган учурлар болду? Андай дайыма эле болот. Чындыгында мына бүгүн эле биз комитеттин отурум болбой калды, бирок өкмөттүн мүчөлөрү келип, азыр бир подоходный налогду ошону көбөйтөлү деп, ошол боюнча чечимге колду коюп бересизби, эч ким билбейт деп ушундай үгүт иштерди кылышкан да. Мен макул болгон эмесмин. Кээде мындай болуп калат да, давай биз сага жардам беребиз, мисалы бул маселени чечип беребиз, сен барып элге мактанасың, мына мен чечтим деп. Бирок сен дагы бизге жардам берип кой, башка жерде мисалы бир чечимге колду коюп кой деп. Же бул жерде маселени көтөрбө. Андай сүйлөшүүлөр дайыма эле болгон. Чындыгында мен ачык эле айтсам, кээде өтө керектүү нерсеге сен макул болосуң да. Да, макул, мен азыр айтпай эле коеюн, бирок андан айтам деп ушуна чечесиң да. Бирок көпчүлүк учурда менин каршы болдум да ушундайларга. Бир топ мыйзамдарды даярдадым, ошолор өттү депчи, болгойлу баягы мыйзам иретинде өттү деп. Ошол мыйзамдын ичинен өзүңүзгө абдан жаккан мыйзам кайсы, ал эмнеге байланыштуу болчу? Мисалы мына тамекиге салыктарды көтөрүү. Мен 3 жолу мындай салык кодекске өзгөртүүлөрдү киргизгем, сунуштагам, депутаттар колдошкон. 2013 жылдан баштап бизде акциздик салык тамекилерге биз жылына 800 миллион сомду тапканбыз. Ал эми азыр мына бир жылына 5 миллиард 600 миллион сом. Бул бюджетке жакшы салым болгон, менимче. Ушундай мыйзамдар бир топ эле бар. Ошондо сизден да бир нерсени сурагым келип атат да. Мисалы сиз ошо мыйзамдарды даярдоо процесстерине өзүңүз жекече кандай катышасыз? Албетте сиздерде жардамчылар бар, анан кеңешчи консультант дегендер бар, алар даярдашат.
Siz özünüz kандай katışasız ошону даярдаганга? Юристмин мен өзüm мыйзамдарды окуйм, мыйзам долбоорлорду өзüm жазам. Мыйзам долбоорлорго сунуштарды өзüm жазам. Мен аны жардамчыларга бербейм, өзüm эле кылам. Керек болсо каттар, жарандарга же башка каттар болсо, аны жардамчылар жазат. Мен болсо мыйзам чыгаруу процессине толук өзүм эле аны окуйм, өзүм эле кылам. Мага кеңеш керек жок ошол жактан, жардамчылар ошол жактан жардам бере албайт. Алардын ой жүгүртүүсү кичине башкачараак. Ошондуктан мен өзүм бүт баарын окуйм. Бизде ошо парламентти карап отурсак эми ошондой болуп калбадыбы? Бир топ олигархтар деп коёр, колунда барлар ошо мыйзам чыгаруу жыйынында депутат болуп мыйзам чыгаруу бийлигинде отурат. Ошолор менен сиз чогуу баягы отурасыз, иштешип атасыз. Анан айрымдардын билим деңгээлдерин көрүп атабыз. Мисалы Кыргызга өтө тараган фамилия болсо, Асанбеков деген фамилия болсо, кээ бир олигархтар өзүнүн фамилиясын жазганда 6 ката кетирет деп тамашалап айтып калабыз. Ошолор мыйзам чыгаруу процесстерине кандай катышып атышат? Көбүнчө мыйзамдарды окубайт. Мыйзам долбоорлорду окубай келбей жумушка олигархтар мындай келсе дагы окубайт. Сунуштарды бербейт. Кээде мындай жазылат, талкуу жазылат же суроо берүүгө жазылат. Чындыгында шайлоочулар дагы кичине өзүлөр дагы ошо күнөөлүү. Аны ачык эле айтыш керек. Эч ким тааныбасын. Олигархтарга ким добушту берет? Олигархтарга жардамды ким берет? Мисалы мына азыр шайлоо учуру келатат. Ошол кезде бүт баары көбүнчө мен агитатор бай кишиге болом деп, ал жакшы төлөйт деп чуркашат да. Эгер добушту сатат. Уялбай эле өзү барып айтат, мага 2000 сом берсеңиз, мен добуш берем. Өзүбүз эле ушуну кылып атпайбызбы? Мен мындай ойлодум, тигиндей ойлодум, акча алба деп бул үгүт таптакыр иштейт экен. Мейли ала берсин, шайлоочу ала берсин акчаны, бирок ошого добушка ким акчаны берсе, ошол кишиге добушту бербеш керек. Башкага бер, бирок ошол кишиге, акча берген кишиге таптакыр добушту бербеш керек да. Сен ошол кишиге карыз эмессиң, керек болсо бул дагы эле карыз болот да. Биздин шайлоочулар мындай сезишет да, мен милдеттүү барыш керекмин, мен акчаны алдым, нанды жедим деп, добушту бериш керекмин деп, ушуну ою бар да. Милдет корсо эзип калат. Ооба, бул өтө жаман нерсе, Андай болбош керек. Мен азыр ойлоп атам, кантип ошону шайлоочуларга айтсам, ошол ойду кичине кеңейтип, шайлоочуларга ар бир жаранга ошону жеткизип жакшы болот эле да, ушундай ойду айтып. Себеби тилекке каршы андай бар. Ошон үчүн 7-чакырылыштагы мына азыр бир мандаттуу округ деп атышат. Партия менен бараткандар бар. Дагы эле 90 депутаттын ичинде менимче керек болсо 90% бул олигархтар болот. Алар эч качан шайлоочуга мындай шайлоочу менен байланыш болбойт. Шайлоочуга милдет болбойт. Себеби ал акчаны төлөдү. Ал керек болсо ошол добушту алды акча менен. Ал эч качан ойлонбойт, мен шайлоочуга карызын, жоопкерчиликти эч качан сезбейт.
tizmeler түзүлөт эмес, ошол дагы өзүнчө эле бир аябай аңыз кептер болуп калган. Биз укканга, билгенге, балким кээде көрүп байкап калганга караганда, мисалы үчүн келип кайсы бир партияга келип ал партиянын жетекчиликтери бар жана ошо тизме түзүлөт. Айтканда мен баланчанчы тизмеге чейин киришим керек деп баягы өтүп кете турган партиянын мисалы 10-дукка кириш керек, 15-дикке, 20-лыкка кириш керек деген маселе бар эмеспи? Ошондо деген сөзсүз баланча акча төлөш керек деген маселе болчу эмес беле? Ооба. Болгон. Эмнеге мен болгон деп атам? Себеп азыр биз жаңы мыйзамды чыгардык, бул шайлоо боюнча. Эми мындай орундарды сатуу бул менимче жокко чыгарылат, себеп ушундай добуш биз киргизгенбиз. Кайсы орунда болбосун, сендин шайлоочулар тандаса болот. Мисалы, мындайча айтканда, ошо партиялык тизменин ичинен да конкреттүү кишини тандаса болот. Инсанга тандаса. Ооба. Ошон үчүн биз ушул саясий бизнести биз талкаладык. Мүмкүн биринчи, экинчи орундар сатылышы мүмкүн, себеби эми биринчи номерди табыш оңой да. Тизмеде. Мисалы, 50-чи орунда болсоң, аны кичине оорураак, ар бир шайлоочу аны эстей албайт. Ошон үчүн биринчи орун кичине мындай алтын орун болот атпайбы? Мүмкүн ошону сатыш мүмкүн, а башка орундар сатылбайт менимче. Азыр толук жок, уже мааниши жок болуп калды да. Ал эми сизди буга чейин баягы шайланып келген эки партияны айтпадыңызбы, Ардамыс менен СДП. Сизде баланча акчаны бериңиз, ана баланчанчы орунга турасыз дешпесе керек деп ойлоп кетип атам да. Мисалы, мен Ардамыска партияга баратканда, мен бир дагы тыйынды даже сураса дагы мен бере албайт элем да, ошол учурда. 2015-жылда мени өзү Атамбаев чакырып бир дагы тыйынды сураган жок. Эми эле айтпадыңызбы, мына жакында бизде баягы саясий жашообузда температура жогору көтөрүлгөн турат. Жана жекече шайлоо менен бир мандаттык округ менен да баратышат, сиз айткандай. Сиздин аракеттериңиз кандай болуп жатат? Өзүңүздөн эмне аракет болуп жатат, анан сизге карата кандай кайрылуулар болуп жатабы азыркы кезде? Сүйлөшүүлөр болуп атат, партиялар келип атышат, ар кандай партиялар айтып атышат, бизге кир, сен рейтинг өтө жакшы деп ушуну айтып атышат. Бирок мен өзүм бир команда менен иштегенге даярмын, бирок ошол эле кезде тилекке каршы бизде босогону дагы, шайлоо босогону дагы көтөрүшкөн да, 3%-дан 5%га. Эми партиялар сөзсүз 5%-дан мындай пайыздан жогорураак калыш керек да. Анан андай партиялар бизде аз, 5%ды аттагандар. Бул бийликке жакын партиялар көбүнчөсү, бирок алар менен сүйлөшпөйт алар. Мен дагы алар менен сүйлөшпөйм. Себеп алар билишет, мен дагы билем, биз бири-бирибиз менен жакшы мындай иштей албайбыз. Аны жакшы билебиз. Бирок мен азыр ойлоп атам, бир мандаттуу округ менен барайын деп атам да. Эми көрөбүз, мүмкүн бир партия менен сүйлөшүп кызматташабыз, же партия менен кызматташпайлы, өзүм эле барамбы? Азыр кичине убакыт бар, бир жума ичинде азыр чечилет бул маселе. Демек сиздин жанагы кийинки парламентке баргыңыз келгендиги айкын болгону менен кандай формада барарыңыз чечиле элек турбайбы анда? Эми көбүнчө чечилди, бир мандаттуу округ менен барайын деп атам, бирок мага ар кандай маалыматты берип атышат. Эгер акча менен ошо округка киргендер бар, алар жөн эле рекламаны үгүт иштерди кылбай эле, алар жөн эле шайлоочуларды алардын добушту сатып алып келишет деп ушуну айтып атышат мага. Эми көрөбүз го кандай азыр, убакыт көрсөтөт. Азыр биз кандай бийлик болсо дагы саясий интригалар болот экен дегенди айтып калабыз да. Мына сиз бир топ жылдан бери жана өзүңүз айткандай мыйзам чыгаруу бийлигинде жүрөсүз. Мыйзам чыгаруу бийлигинин ичинде эмне интригалар болушу мүмкүн экен жана алардан кантип кутулуу мүмкүнчүлүгү болот?
Эми саясий интрига бул мына азыр айтсам элге жакпай калат да. Менимче бүттү дүйнөдө парламенттин ичинде дайыма эле саясий интрига болот да. Бирөөнү жумуштан кетириш керек, бирөөнү алыш керек. Дайыма эле ошол кадр маселеси, анын бирөөсү лобби кылат, бирөөсү каршы чыгат ошо, бирөөсү катуу сөздөрдү айтат, ошону кантип кичине ордуна коюш керек деп ойлор болот. Же мисалы бир команда отуруп алып ойлонот, биз кантип азыр президентти алдасак, давай сен жакшы сөздү айт, сен мактап кой аны, сен мындай айтып кой, керек болсо сен барып бир зданияга бир имаратты куруп бер президенттин атынан деп. Ар кандай мындай чындыгында өтө көп схемалар, өтө көп ушундай интригалар бар. Менимче бул башка парламенттерде дагы бар да. Бұл сұрау үшін мен сізден алдын ала кешірім сұрайм, егерде сізге қатып тие тұрған болса. Facebook дегенде эмнелер гана чыкпайт. Туурабы? Аны кейбирлери таштарды салган челеккеде салыштырып атышат. Бул эми өтө эле кеткендик. Мына ошол интернеттин системасын карап отурсам, мына сиз көңүлүңүзгө катуу кетпесин, ошондо бир маалымат деп толук эмес четинен эметип калдым да. Ушундай, бул депутат Дастан мырза бир кезде мүмкүнчүлүгү чектелген мындай көрүү системасы начарларга үчүн курулган үйдөн дейт. Өзүнүн туугандарына бир топ үйдү алып алган деген маалымат кетипти. Ушул жерден сизге мүмкүнчүлүк берейин. Ооба, мен алып алгам, мына баары эле алып атат. Алардан кем бекем деп айтып салыңызчы, албасаңыз айтып өтүңүзчү, ошолорго жооп берип салыңызчы деп айткым келип атат да. Құдай мен өмірді ала алсын да, мен біреуден үйді ала алсам. Мен аны ашығыр айта алам, керек болсын, мен маға взятка қатары баттерді берішкен. Өңші мұна білбейт аны. Маға ошол учурда квартираны ашқышты бергенде, мен командировкада болған. Келгенде маға бір жаран жазылып маға приемна. Анын ата-энеси жоқ, жетім бала да. Бирок көз дагы начар. Мен ошол плюстөрдү берип, катты жаздым. Силер мага ошол взятканы беребейсиздер, мына ошол жетим балага бергиле деп. Бул керек болсо, аны ошол баланы көрсөтсөк болот. Бердибек деген бала бар. Бир дагы бирөөдөн квартираны алып, уже давно эле мындай чыгармак интернетте болмок. Бул жөнүндө сөз, калп сөз, себеби мындай болгон. Мен керек болсо 2010 жылда биринчи жолу депутат болгондон кийин биринчи күндөн баштап барып Жанторо Жолдошевич Сатыбалдиев дирекцияны жетектеген, Ош Жалабат дирекцияны. Ошол менен жолугуп, мен айткам, мен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, жарандарга бербейсиңерби үйлөрдү. Ал каршы болуп, анан макул болду. Мени Оштон, Жалабаттан бир-бирден, давай мен батирлерди куруп берели. Чоң мында көп кабаттуу ушуна үйлөрдү куруп берели. Ошо сүйлөштүк, бюджетке киргиздим. Бишкекке келип Оштон. Бишкекте жерди таптык, бюджетке Кокжарда давайте дагы бир үйдү салайлы деп 90 батирлик үйдү салганбыз. 5 жыл ичинде канча минутты премьер-министрлерге душман болдум ошол батирлерди куруу үчүн. Киресин акчаны сурайсың.
сураганда алар айтышат, сен бизге каршы эле сүйлөйсүң, сен мындай сүйлөйсүң, ачык сүйлөйсүң, мындай кичине, сен дагы бизди колдоп койсуң, мына биз сага акчаны беребиз деп. Мен мына аракетти кылып, урушуп, Бабанов менен урушуп, башка премьер-министр менен урушуп, анан акыркы кезде Атамбаев макул болуп, чегарачыларга алардын үйлөргө бөлүнгөн акчадан 14 миллион сомду берип, ошол менен биз бүтүргөнбүз, мына куруп бердик 15-жылда. 15-жылда курдук ошол. Анан мен распределение бөлүштүрүүгө мен киришкен жокмун. Менде андай укугум жок. Бир да укугум жок. Аны эмне себептен жанагы азыр аны айтып берем. Мына азыр мен маалыматтарды таратышканда азыр аны түшүнөсүз азыр. Кимдер турушу мүмкүн артында дегенде маалыматтар болушу мүмкүн сизде. Азыр түшүнөсүз. Ошол учурда биздин көз азиз коомубузда жетекчи болгон, ал 25 жыл иштеген. Ошол ичинде. Пансионатты талкалап, бuyakын талкалап, уже бүт барын жерди сатып, туугандарга оформление кылып, мен биринчи депутат болгондо, мен ошол киши менен өтө жакшы мамиле болгон да. Мен ошол пансионатка жардам берген 9 миллион бюджеттен биз сомду бөлгөнбүз. Тилекке каршы билбейм каяка ошол акчалар кетти. Бир топ эле компьютерлерди 46 компьютер бергенбиз. Жаңы компьютер, сканер, манер, бүт техникаларды бердик. Көп компьютерлерди таба албай калдык кана. Бир топ эле ар кандай эмелер жардам, спонсорлук жардамды берген. Музыкалдык абарууну бияктан тартып келаткам да. Мага маалыматты бербейт. Анан үйлөрдү бөлүштүргөндөн кийин мага маалыматты бербей жатпайбы? Кимге берди, ким алды? Ошол киши мага взятка катары ушул бир батырды берип аткан да. Мен макул болгон эмесмин. Кача алып алсам болмок, бирок мен алган жокмун. Анан 2016-жылда митинг башталды ошол кишиге. Булар мында ойлогон да, мен барып коррупциялык ким как батирди алгандан кишилерден квартираны мен өзүм алып, буларга акасы бериш керек болчумун да. Мен андай кыла албайм, менде укугум жок. Комиссияда биз отчетту бердик, ошону менен жаптык. Ошондон баштап мени сурагандар, митингке чыккандар, карап көрбөйсүңбү, киришип койбойсуңбу? Өзүлөр каршы чыгып атат мага анан. Эмнеге сен квартираны бербей жатасың, сен мындайсың, тиндейсің, сен туугандарың алган турбай деп. Мына ачык керек болсо ачык интернетте отчеттор бүт бар, YouTube'да бар, аны биз окудук даже атайын. Бүт көзү көрбөгөндөр дагы уксун деп атайын окуп турдук аны. Аудио кылып. Документтер бар. Мага бирок бир аял келген, Смаева Бактыгүл деген жакшы аял экен. Ал келип анын үй бүлөсү 6 тууганы бар экен. Алардын кулагы укпайт экен. Алар квартираны алган эмес да. Бирөөсү ОПГшник. Кулак укпаса дагы башка кулак укпаган балдарды сабап акчаны алып, Россияга качып, анан бияка келип биякта камалган. Ошону чыгарып бер деп атпайбы. Мен чыгара албайм түрмөдөн. Менде андай укук жок. Мен аны МВДге жөнөттүм. Ошондон баштап дагы эле ар кандай сөздөрдү мага жөн эле бурмалап жабыштырып атат да. Инвалидтерге жардам бербейт, мындай кылбайт. А инвалидтерге мен оказывается бул кишиге жардам бериш керекмин да. Дагы бир киши бар. Алардын группировканын ичинде. Бир киши ал көзү көрбөйт. Ар кандай партиялардан талапкер катары чыгып аткан. Ал дагы ошолорго кошуп алып, мен аны текшердим. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген адам катары барып Нарындан, Көлдөн, Сокулуктан жерди алып алган. Менде документтер бар ошол киши боюнча. Өзүнүн карындашы менен, родной карындашы менен соттошуп жүрөт квартираны алып алып. Еще айтып атат, мага коомдон бергиле деп квартира. Эч ким бир дагы журналист аны чукулган жок. Чукса мен документтерди берет элем да. Дайыма эле ошол документтерди берем деп атсам, эч ким карабайт. Байкуштарды сен эметип атасың деп, байкуштарды койгула. Алар байкуштар эмес. Карасаңыз силерден дагы бай бар. Кээ мүмкүн бар, алардын ичинде алар дагы башкаларды алдабашпайбы? Мына давайте чыгайлы митингке, мындай кылайлы, бул силерге жардам берген жок, квартира силерге берген жок, акчаны берген жок.
депутаттык жумуш андай эмес. Мен батирди эч кимге бербейм, эч качан берген жокмун. Акчаны эч качан мен бербейм. Мен депутат болгон, мен буларга милдеттүү эмесмин акчаны тагып. Мен банкир эмесмин, бизнесмен эмесмин, ушундай бир жөнөкөй депутатмын. Анан мен баштагандай Кудай менин өмүрдү алып алсын да, мен бирөөдөн квартираны алып алсам. Бир дагы мен тууган квартираны бирөөдөн алган жок. Керек болсо тескерисинче мен батирлерди куруп өзүм ошолордон көрдүм да. Ошондон кийин 2016-жылдан кийин мага келип атканда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар келишет да, батир биздин маселени көтөрбөйсүн, батирлер керек деп. Мен айттым, койгулачы, мага келбегиле ошол маселе. Мен барга башка депутаттарга барга, мен бир дагы ошол маселени уже көтөрбөйм. Мен тойдум уже бул маселеде. Керек болсо булар даже Садыр Жапаровду алдашкан. Вот ишенесизби? Ошо аял барып роликте үгүт учурунда Садыр Жапаров талапкер болгондо барып ошо роликти чыгарып атышат. Мен де Садыр Жапаровду колдоо бердим дейт. Менин артымда 5000 дейт кулак укпаган жарандар бар дейт. Анын жөнөкөй фонду бар, анын туугандары бар. 5000, бир дагы 5000 жок. Керек болсо даже 550 даже киши жок анын артында. Сизге баягы бизде телевидениянын бир шаблону бар, ошону колдонуп кетким келет. Сизге өтө көп эмес, азыраак убакыт берейин, көрүп отургандарга кайрылуу сөзүңүздү айтып коюңуз. Эми азыр мына шайлоо учуру келди. Ар бир жаран өзүндү сыйлаш керек. Ар бир жаран. Акчаны берсе дагы сиз карыз эмессиңер да. Карыз болбой, добуш күнү болгондо, участкага барганда акчаны алсаңыз дагы башка талапкерге добушту берилет. Эч качан акча үчүн добушту берилет. Мына мен өзүм депутаттар менен иштедим. Мен көрдүм биз кайка келдик. Биз ушундай тенденция менен бизде боло берсе, биз тилекке каршы анда мамлекет бизин эч качан өнүкпөйт. Биз ушундай эле жакырда анда жашай беребиз. Ошон үчүн ар бир шайлоочунун азыр убагы, ар бир шайлоочу азыр керек болсо бирөөнү жазалайт, а бирөөгө жардам берет. Бул шайлоочунун укугу. Менимче, мен дагы силерге мындай кайрылат элем. Акчаны албагыла деп мен айтпайм. Акчаны алсаңар дагы эч кимге силер карыз эмессиңер. Дастан мырза, анда келип бергениңизге рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Мына бул кийинки депутат болуп келсеңиз да, келбей калсаңыз да, анын эч кандай трагедиясы жок деп эсептейм. Мына дагы бир топ убакыт иштейсиздер. Ошол учурда дагы биздин мамлекет үчүн, кыргыз элибиз үчүн керектүү мыйзамдарды, чечимдерди кабыл алууга жан жүрөк эмгектенет деп ишенем. Программабызга келип катышып, мен ар түрдүү берген суроолорума ачык жооп бергениңиз үчүн рахмат айтам. Ишиңизде дайым ийгилик болсун.